Ядронун заряды улам 1-ге көбөйүп атат. 3 плюс 3 плюс 4 анан плюс 9 жана башка. Металл натрийди алалы, катар номери 11. Бул 3-чү мезгилде турат. Демек, мында 3 электрондук катмар бар. 2, 8, 1. Демек, мында ядронун заряды дагы көбөйүп атат. Демек, ядронун заряды улам 1-ге көбөйүп атат, атомдук массалары да көбөйүп атат. Мисалы, натрийдики 23, фтордуку 19 жана башка. Демек, бирдей эле сан мааниси гана немеси менен айырмаланат да. Демек, массасы өскөн сайын металлдык касиети азаят, металломистик касиет күчөйт. Же экинчи закон боюнча айтсак, ядронун заряды өсүү менен булардын металлдык касиети азайып, берилии начар металл, литий күчтүү металл. Ал эми могу жерде натрий күчтүү металл, литийге окшош. Демек, могу литий менен бул жерде натрий, бул натрийдики жазбай алган натрий. Экөө шелочтуу металл. Демек, булардын түзүлүшүндө да окшоштук бар. Акыркысында бирден электрон. Жана биринчи катарда турат. Бул жерде биринчи катар. Ядросунун заряды менен айырмаланып атат жана атомдук массасы. Демек, окшош элементтер бир катарда турат. Ал эми массасы өскөн сайын ядронун заряды да өсөт, катар номери да өсөт. Демек, ядронун заряды өсүү менен алардын касиеттери дагы өзгөрөт. Демек, мезгилдик закон мына ушуну түшүндүрөт. Ал эми мезгил деген эмне? Мезгил деген бул элементтердин горизонталдык катары. Бул жерде мисалы биринчи мезгил. Мында 2 элемент бар, суутек жана гелий. Мында 1 электрон, гелийде 2 электрон айланып жүрөт. Ядросунун заряды +1, мунуку +2. Экинчи мезгил литийден башталып, неон менен аяктайт. Бул жерде 7-топто хлор деген күчтүү металл эмес бар. Ал эми литий шелочтуу металл. Демек, мезгил деген эмне? Шелочтуу металл менен башталып, галогендер эң күчтүү металл эместер менен аяктаган элементтердин горизонталдык катарын мезгил дейбиз. Демек, мезгилдик закон дагы ушуну касиетинин өзгөрүшүн түшүндүрөт. Эми бул жерде 3-чү мезгилди алып көрсөк, 3-чү мезгил натрийден башталат. Натрийден +11. Андан кийинки элемент магний. Магнийдин катар номери 2. Катар номери 12. Магнийдики. Магнийден кийин алюминий, натрий, магний. Магнийдин катар номери 12, ядросунун заряды +12, магний. Мунун атом массасы 23, мунуку 24. Андан кийинки 3-чү элемент берилий. Таблица көрүнбөй атат. 13-чү элемент катар номери +13. Бул алюминий металлы. Алюминий. Мунун атомдук массасы 27. Демек, массасы өсүп атат, заряды улам +1-ге көбөйүп атат. Алюминийден 14-чү элемент кремний, силициум. Мунун атомдук массасы 28. Андай 15-чи элемент плюс катар номери 15 плюс ядросунун заряды +15. Бул кайсы элемент? Бул жерден карасаңар болот таблицадан. +15 катар номери бул фосфор элементи. Мунун атомдук массасы 31. Андан кийин 16-чы элемент +16 ядросу. Бул күкүрт С. Мунуку 32. Андан кийин 17-чи элемент +17 хлор. Таблицадан карасаңар болот. Мунун атомдук массасы 35,5. Демек, байкасаңар, ядросунун заряды улам +1-ге көбөйүп атат. Демек, натрий эң күчтүү металл, натрий активдүү металл. Андан кийин магний ага караганда начарыраак, алюминий металлдык да касиет көрсөтөт, металл эместик да касиет көрсөтөт. Кремний металл эмес, фосфор металл эмес, күкүрт, хлор металл эмес. Эң күчтүү металл эмес хлор. Андан кийинкиси күкүрт. Демек, солдоронгол металлдык касиети азаюуда, ортодо металл эместик касиет башталат, алюминий, анан металл эместер башталат. Металл эместин касиети күчөйт, фосфор кремнийден күчтүү,
күкүрт, андан кийин эң күчтүүсү хлор. Демек мезгилдик закон мына ушуну түшүндүрөт. Ядросунун зарядын өсүшү менен булардын касиеттери дагы өзгөрөт дегенди түшүндүрөт. Эми бул мезгилдик закондун мааниси эң чоң. Бул мезгилдик закондун мааниси таблицадагы орун алгандарды кээ бир эң чоң ушунда Менделеевдин эрдиги ушул да. Мисалы кээ бир жерлерде карточка тизип атканда айрым жерлерди бош койгон. Мисалы могу жерде алюминийдин астындагы элемент эка силиций, эка германий, эка бор деп 3 элементти ачык коюп өзү ат коюп койгон. Булар кийин ачылат. Анан аларды алдын ала айткан. Эка силиций, эка бор буларды алюминийге эка алюминий бирөө, эка алюминий болчу. Бул алюминийге окшош алюминийдин астында болот деп айткан. Мисалы могу жерде алюминий турат. Бул жерде. Ушунун астындагы элемент белгисиз болчу. Кийин ушул элементтерди үчөөнү эка бор, эка алюминийди, эка силицийди Менделеев алдын ала божомолдоп айтып, булардын массасы мынча болуш керек, физикалык касиети мындай болуш керек, байланыктуулугу 3 болуш керек. Мисалы эка алюминийдики тыгыздыгынан өйдөп айткан болжолдо. Мына ушул айтып болжолдогондору 5 жыл арадан 5 жыл убакыт өткөндөн кийин ушул 3 элементти 3 окумуштуу 3 башка жерден ачышкан. Германиядан ага Винклер немец окумуштуусу Германийди ачып, ага Германийди эка демек бул жерде эка алюминий деген Германий деген элемент немец окумуштуусу тарабынан ачылып, Менделеев айтканына туп-туура келген, дал келген касиети, валенттүүлүгү, түзүлүшү. Мына ушундан кийин анан Менделеевдин мезгилдик законуна баа бере башташкан. Демек туура турбайбы деп. Дагы бир чоң эрдиги айрым элементтердин атомдук массаларын өзгөрткөн. Мурда окумуштуулар далилдегенден мисалы өзгөрткөн. Мисалы могу жерде бордукун 9 деп алышкан, кийин Менделеев 9 эмес 11 болуш керек деп оңдогон. Бор элемент. Дагы бир эрдиги бул жерде аргон 39. Мисалы аргондун катар номери 18 мисалы. Аргон бул асыл металл. Аргон. Мисалы аргон мунун катар номери 18. Ал эми калий элементи катар номери 19, ядросу плюс 19. Аргондун атом массасы 40-ка барабар болчу. Ал эми калийдики 39-га барабар болчу. Демек бул жерде Менделеев калийдин атомдук массасы аргондон кичине болсо дагы ордун алмаштырып койгон. Калийди 19-чу кылып, аргонду 18 кылып. Калий болсо могу жерде турат 4-чүдө. Катар номери. Демек атомдук массасы мунуку чоң болсо дагы ордун 18-чи кылып койгон. Калийдики кичине болсо дагы ордун 19 кылып койгон. Демек кийин физиктер далилдесе тажрыйба жүзүндө аргондун ядросунун заряды плюс 18-ге барабардыгы аныкталган. Ал эми калийдин ядросунун заряды плюс 19-га барабар экендиги далилденген. Мына көрсө бул туп-туура айтылган сөз экен. Демек ушундан биз Менделеевдин эмгегинин өтө зор экендигин байкасак болот. Муну жекеле бул закондун мааниси жекеле химия илими үчүн эмес, башка физика илими үчүн, геохимия, геология, медицина баардык илимдин тармактарынын өнүгүшүнө зор түрткү берген. Мисалы физиктер алдын ала эле ачыл элек элементтерди болжолдоп, могу жердеги баланча местодагы, баланча орундагы элемент могу жерде ачык турган, таблицада ачык орулган азыр 118 элемент ачылды. Булардын баары жасалма жол менен алынды. Демек булардын баарын алдын ала эле айтса болот. Мынча электрону бар, ядросунун заряды баланча, мынча массасы болуш керек деп. Демек муну ачыл элек элементтерди алдын ала айтууга мүмкүнчүлүк берет. Дагы бир чоң мааниси бул философия илиминин өнүгүшүнө дагы чоң түрткү берет. Эмне үчүн? Философияда мисалы жаратылыш закондору сандан сапатка өтүү. Мына могу эле жерден карасак, мына сан өзгөрүп атабы, демек сапаты да өзгөрүп атат. Бул философиянын эң чоң закону, диалектикалык закондор. 3 закону тең ушу Менделеевдин таблицасынын законунан көрүнүп турат. Таанууну таануу закону. Закон отрицания. Демек бул мисалы могу биринчи топто шелуштуу металлдар бар. Биринчи топто бул жерде. Эң биринчи топ литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций.
Булар бир окшош болгондуктан бир топто турат. Буларды шелоштуу металлдар дейбиз. Бирок муну эле кайра таанабыз. Эмне үчүн? Себеп дегенде булар калий менен литийдин активдүүлүгү начар, калий андан күчтүү, калийге караганда рубидийге караганда цезий эң күчтүү. Демек, бул таануу закону. Дагы жана башка. Демек, ушуларды жыйынтыктап келип, биз Менделеевдин мезгилдик закону эң чоң тарыхый мааниге ээ экендигин айтсак болот. Муну өз убагында Фридрих Энгельс илимдеги эрдик деп баалаган. Ал эми Рамзай деген окумушту жаңы планетанын ачылышына теңеген. Бул жаратылыштын закону, философиялык бүт табигый илимдерге тиешелүү болгон закондун баары ушу Менделеевдин мезгилдик закону менен пайдалансак